Бишкек шаарынын мэрлигин бере турган болсо, мен болгон күч энергия менен иштеп бергенге дайым даярмын. Ошол жерде жетекчиликтери кыркып каалагандай сатышкан экен. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Жакышев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Руслан Шергазиевич. Бизде мурда элге чыгарда депутаттар. Мынтип барат эле да. Мен сиздердеги могу жолуңарды куруп берем. Могу жерлерге көпүрө салып берем. Мектеп куруп берем дечү. Албетте, азырда эле мамлекеттик бюджет бөлүнүп атканда кандайдыр бир шартта өзүнүн туулуп өскөн жерине, албетте кайсыл эле адам болбосун, өзүнүн туулуп өскөн жерине, өзү окуп билим алган мектептерге кандайдыр бир жан тартуулар болот, бюджеттен ошол жака каражат бөлүүдө, ой бизди унутуп калган жоксуздарбы, бизди да карап коюңуздар деп финансы министрлигине кайрылуулар болот. Бирок ушул мыйзам чыгаруу бийлиги менен биздин аткаруу бийлигин мындай бир коомчулуктун арасында чатыштырып алган учурлар байкалабыз эл даралаган учурларда. Абдан туура айттыңыз да, мисалы мурунку саясатчылар, депутаттар Жогорку Кеңешке чыкканда сиз айткандай албетте мен силерге мынча километр газ тартып берем, жолун жасап берем, мектеп кылып берем, чоң суу, иче турган сууларды деп, ушу ирригация, көп нерселер обещать келген. Анан эми мына карап көрсөңүз, буну биз өзү жалпы кыргыз эли азыр депутат менен аткаруу бийлигин өздөрү аныктап берди. Ошону дагы деле баягы биздин кээ бир саясатчылар деле ошону элге жеткизе салбай атат да. Биздики азыр президентский башкаруу. Президенттик башкаруу. Депутат эч убакта мектеп сала албайт, жол сала албайт. Сиз айткандай баягы мыйзам чыгарат, аны көзөмөлдөйт. Анан өкүлчүлүк эң башкысы. Биз баягы эл менен жолугушууга барган учурларда эми элдин көйгөйү көп. Өкмөт бирөө эле. Ошол эле мына жергиликтүү бийликтин башчылары дагы өздөрүнүн чоң баягы акимдерге, губернаторлорго үнү жетпеген немени бизге айтышат. Биз ошол убактарда бир Жогорку Кеңеште улуу трибунада мына Балабылча деген мектеп 15 жылдан бери токтоп турат. Мүмкүн мамлекет ошону жасапмы, бирок жетпей жатат да, көрбөй атат. Ошо Манча деген жолдор бар, булар бар, элдин көйгөйүн эң башкысы баягы элге депутаттар жеткирип турат. Анан эми сиз айткан биз бул депутаттардын бир топ баягы мындайча айтканда укуктар кыскарылган да. Ушул 7 чакырылышта бүт укуктар кыскарылган. Мен ушул маселеге токтолгум келет да. Бизде азыр парламентке болгон сын айтылганда эле булардын колунан эчтеке келбей калды, эчтеке чечпей калды деген түшүнүктү көп айтып атышат да. Себеби мурдагы Жогорку Кеңеш менен азыркы Жогорку Кеңештин айырмасы бир топ айырмачылык бар да. Себеби өзүңүз айткандай президенттик башкаруу биринчиден, экинчиден адамдарда ушундай бир түшүнүк орноду. Да депутат мыйзам чыгарыш керек экен. Ал депутат аткаруу бийлигине эч качан аралашпайт. Ал мыйзам чыгарат, ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт деген түшүнүктү киргизгенде, демек бул жерден баягы депутаттын укугу чектелген сыяктуу болуп, депутаттардын колунан эчтеке келбей калган турбайбы деген түшүнүктү коомчулук ушундай түшүнүп аткандай сезилет да магачы. Чындыгында депутаттар, билимдүү депутаттар, мисалы үчүн мына сиз өзүңүз мына карапайым элдин арасында чоңойдуңуз. Шаардык кеңеште депутат болдуңуз. Андан кийин мына Жогорку Кеңешке барып атасыз. Негизинен бардык тепкичтерди басып келатасыз. Ушунда эл менен иштешүүдө кандай айырмачылыктар бар? Шаардык кеңештин депутаты менен Жогорку Кеңештин депутатынын айырмачылыгы. Биринчиден ушу жөнүндө айта кетейин, депутаттардын мурункудан статусу депчи. Эми жана алдыда да айтып кеттим. Азыр эми президенттик башкаруу. Мурун парламенттик башкаруу болгондо ошо биздин 7 дубанда болгон кызматтарымыз канча фракция келсе, канча партия келсе бөлүп алган. Бул министрлик меники, бул район, аким сеники, айыл өкмөт, ошо баардык службалар бөлүп алган. Албетте, андан ошонун негизинде мамлекет өнүгүп өскөн эмес да. Анан депутаттардын өздөрүнүн баягы сөзү бийик болуп, өздөрүнүн баягы министр отурса ал жерде, өкмөт башчысы отурса, акимдер отурса, ошолорду баягы алдына салып иштеп келген. Бирок андыздыр деле андайларга чектөө жок. Мисалы мен эл өкүлү болгондон кийин ошо элдин көйгөйүн
министрге да айтам, өкмөт башчыга да айтам, ошо баардык министрликтерге да айта алам. Мына бул жерде көйгөйлөр бар, мындайлар токтоп турат, ушуну качан жылдырасыңар? Мүмкүндүр ошону келе жаткан титулдарга киргизип, бюджет тараптан баягы бир тоскоолдук болсо ал жагына жардам берүү, азыр деле бир топ жактан бир кыскарган деле жери жок. Баягы мурун министрлердин жылына келип, өкмөттүн алдына отчетун берген ошол убактарда баягы недоверие орусча айтканда ушундай көрсөтүп, ушундай турушкан. Азыр эми андай жок. Анан сиз айткандай бул шаардык кеңеш менен жогорку кеңештин депутаттарынын айырмачылыгы, эми шаардык кеңеште эми ошо шаар кайсы шаарда шайлансаң, ошо шаардын деңгээлде гана жумуштар да. Бул жогорку кеңеште эмне болгон күндө дагы көптөгөн миңдеген кишилерге баягы жардам бере алат экенсиң. Ошол эле дүйнөнүн төрт бурчунда биздин мигранттарыбыз жүрөт. Ал жерге барып бир мыйзамдарды билбегендиктен ар кандай бир постанова деп отушундар кабылып калып камалып кеткендер бар. Чет өлкөгө согушка кетип калгандар бар. Биздин кыз келиндерибиз ошо башка жакка барып, ошол жака кабылып калып, ошоктон төлөп келе албай түрмөгө түшүп калгандар бар. Ушундайлардын баардыгын эл өкүлү болгондон 7 дубандан баардык жакка кайрылып, чет өлкөдөн да кайрылып, ошолор боюнча көп иштерди алып барсаң, бул баягы мындайча айтканда, эми республика масштабта иштеп жалпы кыргыз иштемеген депутаттар үчүн бул бар да. жалпы кыргыз элине кызмат кылуу. Жалпы кыргыз эл мамлекетине кызмат кылганга, иштемдеп аракет кылган үчүн бул эч кандай чектөө деле жок. Чектөө деле жок. Нореке эми бизде депутат болгондо эле адамдарда мындай бир карапайым калктын арасында мындай деген түшүнүк бар болуп калып атат да. Алардын мүмкүнчүлүгү бар да, ал булар бай да, өзүнүн бир байлыгынын артынан ушундай бир депутаттыкка келет да деген түшүнүк жаралып атат да. Бул нерсе биздин элдин арасында ушундай нерсе калыптанып калган. Деги эле биз Руслан Шерказовичти сурасак, кандай үй бүлөдө чоңойгонсуз? Балалык кезиңизге бир аз токтолуп өтсөңүз жакшы болот эле. Мен ушу жөнөкөй эле карапайым үй бүлөдө чоңойгом. Ата-энеңиз ким болуп иштеген? 9 бир тууганын 7-симин. Атам жөнөкөй эле айдоочу болгон. Ошо мен 1-класстын атам каза болуп калган. Анан ошо эң улуу эжекебиз ошондо анда Ысык көлдө проживалский деп коечу, ошол жерде педагогический институтта ошол жерде окуу жаңы студент кези экен. Калган 9 бала биздин апабыз жөнөкөй эле айылдын тамекчиси болгон. Биз ошол баягы Талас жер кезинде, Талас элинде тамеки иштеп эле ошо бир чоң бүлө чоңойдук да. Баарыбыз ошондон соң ошо армияга баргандар, берден өскөндөн кийин өзү кезүү барып окуган мындай бир карапайым үй бүлөсүндө чоңойгон. Сиз айткан албетте мен деле мынакей сиздин ошол эфирде турган буга чейин деле айтып келгем. Элдин баардыгы эле депутат абдан бир бай, бир коррупционер элестетет да. Мен деле өзүм мына 3 жыл таза түшүнө киргем, жогорку кеңештин депутаты болом деп. Бул сапар 2021-жылы мына азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенде мен ошо азыр учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирсем да, жаңы ушу шайлоо боюнча мыйзам долбоорун кабыл алып, ошол жерден партияны шайлайсың, партиянын каалаган кандидатка мүмкүнчүлүк берген. Преференциалдык система боюнча. Ошондо мен эң партиянын ичинен дагы эң акыркы список коюп койгом. Сенин ушу партиянын ичинде мүмкүнчүлүгүң аз экен, мындай бир шайлоого бараткан акчаң да аз экен. Ага чейин дагы ар бир шайлоонун алдыңкылары, билесиз өзүңүздөр, миллионго чейин сатылып бергенди айтып келишкен. Ошол сыяктуу эле меники деле эң аягында барган, анан эми баягы Бишкек шаар кеңешинде кылган кызматым экен. Ошо эл колдоп, ошо партиянын эң алдыңкы артында турган мени мына колдоп берди да. Анан азыр да ошондой мүмкүнчүлүк түзүп атат. Азыр да ошондой мүмкүнчүлүк атат. Азыр деле мына мен Кудайбыз эртең эң башкысы ушу укук коргоо органдары катуу көзөмөлдөп акча таратпай, ушул жерден мыйзам бузууларга жол бербей, дагы акча менен депутат болом дегендерди жазасын катуу берсе, мындан да кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн илимдүү, билимдүү, мыкты, ошо өзүнүн элине жан күйгөн, жан үрөгөн азаматтарга эшикте жол ачылды да, жолдор ачылды. Анан эми азыркы келе аткан шайлоодо деле
мурун мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мурун мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Да, азыр сиз айтып аткан мынау 30 округтан 3төн депутат шайланып келет деп атпайсызбы? Кайрадан эле баягы эски адамдар келиши күтүлөбү же кандайдыр бир шартта жаңылануу болот деген дагы мындай бир божомолдор барбы жогорку кеңештин өзүндө? Сиз айткандай, мына ушу мен жогорку кеңешке ушу мыйзам долбоору келгенде 30 округ деп эми ошол массалык маалымат каражаттарда деле жогорку кеңештин сайтында деле прямой эфирде деле бар бул. Мен ошол жерден өзүм сунушумду бердим. Депутат шайланып келди. Абдан мыкты депутат болсо экинчи жолу шайлан. Анан 4, 5, 6 санспын депутаттар отурат да бул жерде эл тааныбайт. Кылган өзүңүз айткандай эл ренжитип койгон. Ошол эле мурунку байлар, акчалуулар, базаркомдор, ошолор депутат келди. Депутаттын рейтингин, депутаттын кадыр баркын депутат деген сөздү такырды түшүрүп салган да. Аны ошол жерден айттым. 2 жолу шайлансын, биринчи жолу шайлансын, экинчи жолу барып көрсүн. Эгер эл колдосо, 5 жылда кылган кызматы жакшы болсо, экинчи жолу шайлансын. Андан кийин сен ошол өзүңдүн округуңду гүлдөтмөксүн, алтынга бөлөп койсоң дагы кийинки жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген сунушумду айттым. Бирок мен сунушум колдоом өткөн жок. Кene ал жерде дагы көп жылдан бери депутат болуп отуруп жүргөн инсандар бар экен. Анан эми сиз айткандай бул сапарда мен ойлоп жатам, эгерде Кудай буйруза адилеттүү шайлоо болсо, дагы айтып кетейин, адилеттүү шайлоо болуп, эртеңки күнү ушу акчалууларга, байларга, ошол баягы мурунку мамлекетке ренжип калгандарга бир алардын акчаларына бир кызыгып, ошолорду бир кайрадан бир неме боло турган болсо, анда бир жаңыланат деген мындай бир үмүтүм жок да. Катуу көзөмөлдөп, ошо мыйзамда кандай жазылса, ошодон бир да чыгарбай турган болсо, мен ойлойм келечекте азыр мыкты, азыр 7 дубандан, ошо 30 округтан мыкты биздин улан кыздарыбыз бар. Ошолор жаңылануу системасы болот го деп. Эми бул жерден эми шайлоодо бул эми эл өзү аныктайт. Эл таразы, эл сынчылап болот. Эл аз абдан билет. Мурункудай болуп, баардык талапкерлерди өздөрү угат дагы, ордуна каалаган өзүнчө талапкерине, каалаган инсанына, каалаган ошо кандидатка салып кое берет. Бул сапар дагы эми элге туура түшүндүрүштөр жүргүзүш керек. Анан ошол жердеги жергиликтүү бийлик катуу иш алып барыш керек. Руслан Сыргазович, мындай бир маселе да, акыркы мезгилдерде ол коррупцияга болгон күрөш абдан катаал болуп атканы коомчулуктун назарында болуп атат. Сиз өзүңүз дагы ошол бир мына профсоюз федерациясынын ишмердүүлүгүн бир көзөмөлгө алган комиссиянын курамында жүрдүңүз. Ушул деги эле бүгүнкү күндө коррупциялык абал, ошол коррупциялык элементтерге болгон күрөш кандай шартта жүрүп атат? Сизди канааттандырабы ушул маселе боюнча? Мен абдан канааттандырат. Мен ошол депутат болуп келгенде деле ошол мыйзамды өкмөт алып келгенде мен айткам, бул мыйзамды мындан да катаалдаштырыш керек. Бизде баягы өзүңүз айткандай профсоюздар комиссиясына мүчө болуп келгенде мен өз көзүм менен көрдүм. Кыргызстандын керемет жерлерин, ошол лагерлерин, пансионаттарын, эмне дегенден куш жерлер бар экен. Ошолордун баарын профсоюздун мүчөлөрү, ошол жерде жетекчиликтери кыркып каалагандай сатышкан экен. Мына өзүбүздө профсоюздордун пансионаттарды эле карабыз калган. Алардын баардыгын азыр мыйзам чегинде жазаларын берип, мына мамлекетке өткөрүп берип жатат. Ошого карабасам бул эми бир абдан бир башаламан болгон да. Анан эми бул коррупция жөнүндө айта турган болсом, ошол жерде айткам, коррупция менен биз баягы абдан катуу күрөш болуп атат. Акыркы учурларда ошо биз ошо өкмөт тараптан да жаңы мыйзам келгенде ушул жерден эми бул мындан кийин коррупцияга аралашып, коррупциялык ошо элементтерди сен кармала турган болсоң,
срок мисалы сот бере турган болсо 10 жыл срок, ошонун жарым өтөгөнчө чыкпайсың. Канча ущерб заланы да төлөйсүң. А буга чейинкилер баягы канча мыйзам бузуу, канча бир штрафтар менен гана чыгып келгенде, баягы төлөй турган суммасын төлөп коюп. Азыр эми биздин мыйзамдар бир топ катаалдашып калды. Мен ойлойм, мындайча айтканда, мына криминалды түп тамыры менен жок кылышты. Абдан жакшы көрүнүш. Ар бир саясатчылар, ушу депутат болобу, министр болобу, хаким болобу, губернатор болобу, ошо каралардан эп коркуп калышканда, ошол эле мисалы коррупцияга өзүңүздөр билесиз, белчесине батып калган, мамлекеттик кызмат менен өзүнүн чөнтөгүн уюштуруп алган. Ошол эле кайсы кызматка барбасын, ал ошол жерге барганда бир ушу мекеним үчүн, мамлекетим үчүн иштейин дебестен, алар ошо бара жатканда даже кызматка сатып алып барып ошону он эселеп чыгарган деген мындайча айтканда бизде калк арасында айтылып жүрөт да. Анан эми Кудай буюрса азыр абдан жакшы атат. Ага карабастан токтобой жатат мынакей. Акыркы мына 30 жылдын аралыгында ушул 2020 жылга чейинки мезгилдерде мамлекеттик кызматты кандайдыр бир бизнес долбоор катары, бизнес проект катары кабыл алышып, ушул жерге барсам кандайдыр бир шартта өзүмдүн турмуш шартымы оңдойт элем дегендей мааниде иш жүргүзүп калган учурларга өзүбүз күбө болуп келдик да. Чындыгында азыркы мезгилде коррупцияга каршы күрөш албетте коомчулуктун назарында жалпы карапайым эл да жактырып колдоп атат. Жанагы генерал болгонду каалабаган солдат эмес дегендей кандайдыр бир шартта мамлекеттик кызмат сунуштап кала турган болсо барат белеңиз аткаруу бийлигине. Эгерде мамлекеттик кызматта мага сунуштаса албетте бармакмын. Бирок азыр чындыгында абдан жоопкерчиликтүү болуп калды. Эң туура. Ошон үчүн мамлекеттик кызматка барам деген адам демек өзүнө ишенген адам, өзүнүн тазалыгына ишенген адам гана мен албетте бармакмын деп айтат да. Жана ошондон улам сурап атам да сизден. Мен жаңы келгенде эле ошо бизден эми баягы депутаттар отуруп, лидер фракция сүйлөшүп ким кызматка барат деп калганда мен айткам, эгерде мамлекеттик кызматтан мага сунуштаса, ошо мен тартала турган, мисалы өзүмдүн түшүнгөн ушуга чейин Бишкек шаар кеңеште жөнөкөй айдоочулуктан баштап, жетектөөчү адис, главный адис, инженер, БДТ, шаар кеңеште депутат, МТУда зам болуп иштедим. Ошо Бишкек шаарынын мэрлигин бере турган болсо, мен болгон күч энергия менен иштеп бергенге дайыммын деп өзүмдүн лидер фракцияга айткам. Эгер ошондой мүмкүнчүлүк болсо, жетекчиликтерге жеткизсеңиздер болот. Анткени эгерде мындайча айтканда азыр деген баягы кызматка, бийликке бара турган болсоң, эң биринчиден өзүңдүн напсиңди тыйып, Кудайдан коркуп, анан азыркы мыйзам боюнча катаалаштырып калдык. Эртеңки күнү бар мен ушу бир коррупцияга малынып кала турган болсом, мен бир туугандарымдын тагдыры сынып калат. Баламдын тагдыры сынып калат, кызымдын тагдыры сынып калат. Мамлекеттик кызматта бири да жолубой калат. Ошого мен макулмун. Жүрөгүмдүн ошо мамлекет иштейм дегендер гана барыш керек да. Өзүм тазалыгыма ишенем дегендер. Ишенем дегендер барыш керек. Анан буга мен барганга дайыммын. Анткени бул мыйзамды да билем. Эртеңки күнү мынакей Кудайга шүгүр, мамлекет мурункудай бечел мамлекет эмес. Кудайга шүгүр, алдыңкы мамлекеттермен атаандашып баратабыз. Бир жылда 100 мектептер салынып атат. Аэропорттор менен канууна келип самолет учуп баштады. Мини гэстер салынып атат. Мына ошо Бишкек шаарда мен бир эмес 2 чакырылыштын депутаты болдум. Бир 200 миллион, 300 миллиондон акча ашык жолго сарпталган эмес. Бул 3 миллиард башта жолго жасалды, жолго жумшалды деп атат. Эмне деген шумуктар болот мынакей. Былтыр бир сезондо Бишкекте 7-8 мектеп бүтүп кетип атат. Анан мамлекет баардык тараптан шарт түзүп берип аткандан кийин напсиңди тыйып, Кудайдан коркуп, бала чакаңдын бир туугандардын келечегин ойлоп туруп иштесең, бул сөз болот да, айлык баяна деле көтөрүлүп атат, көрүп атасыздар. Анан эми ушинтип бар мамлекет оңолот да, Кудай буйрса, жакшы эң бир күчтүү оңолуу жолуна түштүк десек мен жаңылышпайм да.
жалпы эле жогорку кеңештин мына 4 жыл аралыгындагы аткарган иштерден өзүңүз бир алып чыккан мыйзам долбоорлоруна токтолуп өтсөңүз, өзүңүздүн бир мындай бир өзүңүз ыраазы болуп, ушул нерсени ушунун аягына чыктым деген бир өзүңүз канааттанып, өзүңүз ыраазы болуп кандай тараптары бар? Ушу мен жогорку кеңешке аттанып жатканда, мына мен ушул 4 жыл мурунку эле интервьюларым бар, эл менен алдын жолугушууларым бар. Башка саясатчылар сиз айтып атасыз жана бир да нерсе айтып кеткен эмесмин. Жол, мектеп, бала бакча мен айткам, Кудайым колдоп, кара ушу эл мени колдоп депутат болуп барып калсам, мен элимдин алдында депутаттын үлгүсүн көргүзөм. Мен башка депутаттардан өзгөчөрөйм. Жаныма 5-6 кумганчылар, кошоматчыларды, 200-лөрдү топтойм. Жалгыз өзүм эле эл аралап, ушу элдин көйгөйүн угуп, элге керектүү мыйзамдарды, элдин кандай маселеси болбосун, ошону улуу трибунадан так айтып, ошо сиздер менен биргеликте чогуу шаткаруу менен биргеликте баягы чечкенге аракет кылам деп өзүм сөз бергем. Анан эми баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бир эле баягы мамлекеттин, мен депутат болуп барган мамлекеттин бюджетин карай бергем да. Бул чет эл инвестор анткени мамлекет айтып атабыз, мына өзүңүз деле. Мурункуда жол, мектеп, бала бакчаны мен айтпасам да салып аталар. Мен баягы көйгөйгөн айтып атам, мына мынча жылдан бери токтоп турган мектеп, муну жол керек, бала бакча керек деп ошолорду айткандан кийин, алар баягы протоколдук тапшырма берилгенден кирип, ордон барып көрүп ошол бүтүп атат да. Бир жылда 100 мектептер бүтүп атат. Мен андан тышкары баягы мамлекетте эле биздин үй бүлөдө деле биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ушу келечек муундар канчалык илимдүү, билимдүү, күчтүү, ыймандуу, акылдуу, бул мекенин сүйгөн мекенчил болсо, ошондо бир мамлекетти сүйгөнүгөт. Анын үчүн бүт баягы бакыттын дагы, тарбиянын дагы башы бала бакчада, мектептен башталат. Мен ошон үчүн өзүмдүн округумда баардык мектептерди кыдырып, көйгөйлөрүн көрүп, мына эми акыркы жылдары мода болуп кетпеди, 30 жылда мындай болгон эмес депчи. Мен деле ошо баягы 91-жыл мектепти бүтүп, 2021-жылы 30 жылда шаарда жүрүп турдум, ар кайсы кызматтар менен. Анан 21-жогорку кеңеш депутат болуп өткөндөн барып кыдырсам, кээ бир мектептердин 70-80 жылдык тарыхы бар мектептердин бир эле окуучулар эмес, мектептин эмгек жамаатынын бир компьютер, бир ноутбук жок экен. Анан ошондой мектептен кандай бизде илимдүү балдар чыгат? Кандай болгон билимдүү балдар чыгат? Кандай биздин келечекке кызмат кылып турган инсандар чыгат залда? Ошолор өз көзү менен көргөндөн кийин ошо көйгөйлөрдүн баарын билим берүү министрлигине жеткизип, андан бөлөк чет элдик инвесторлор менен ошо Бакый Ата районундагы баардык мектептерге чоң акыркы үлгүдө интерактивдүү доска алып бердим. Андан бөлөк бир нече компьютерлерди жакынкы аралыктан ошо бала бакчалар баарларын кыдырып чыгып, алардын көйгөйлөрүн угуп дагы ошо бала бакчаларга ноутбук өздөрү сураган боюнча бирден цветной принтер, жалпы 1,5 үй бүлөдөн ашык үй бүлөгө аз камсыздуу үй бүлөлөргө 1,5 тоннадан көмөр, ички жолдор боюнча, лотоктор боюнча тышкы мындайча айтканда өлөктөштөр менен тышкы инвесторлорду издеп кошо мамлекетке жардам кылайын. Баягы бир мамлекетке муну айтып койдум, муну кылат деп ошол кылып аткан кошо чуркап барып, артта турган лента кескенден алыс болуп, бир ушу Кудайым берген мандатка кыянат кылбай, ошо аманатты так сактайын деп болгон күч аракети менен ошо бир жыл, 2 жолу эл менен жолугушуп болсо, мен бир жылда 24 жолу эл менен жолугушуп барып турдум. 24 жолу. Аны эми баягы Кудай буйрса эл деле өзү тараза мына кылган иштеримди эле акырындан четтен көрүнүп атат да. Элде мындай бир суроо жаралып калышы мүмкүн да. Маселен, Руслан Жакышев ушундай сырткы инвесторлор менен эмалага келип, мамиле түзүп, ошол өзүнүн округундагы мектептерге, бала бакчаларга компьютер, ноутбуктар менен, интерактивдүү доскалар менен камсыздап атат. Ал сырткы инвесторлордун эмне кызыкчылыгы бар ага?
деген суроо жаралып калышы мүмкүн да. Эмне үчүн? А мүмкүн өзүнүн эле акчасыдыр. Кандайдыр бир шартта ошону баягы сырткы инвесторлордун жардамы менен жасап атам деген жөнөкөй эле сөз эмеспи деген күмөн саноодо болуп калышы мүмкүн да. Эң туура айтасыз агай. Мен жана да айтып кеттим го. Мен ушу жөнөкөй үй бүлөдөн 9 бир тууган баарыбыз баягы илгерки союз кезинде бир үйүбүздүн өтүгүбүздү бир үйүбүз кийип, костюмубузду бир үйүбүз кийип эле ошондо өзүбүз чоң койгонбуз. Мынакей менде мындай бир чоң бизнес деле жок. Кичинекей деле бизнесим жок. Ушул мамлекеттен мынакей айлыгым менен жашап атам. Ашып кеткен дүнүйөм деле жок. Кудайга шүгүр, үстүмдө апам рахмат оғыр айтып кетчү да, балам. Жакшы үй сал, жакшы келинчек ал, балдар кыздарга жакшы ыйман, жакшы тарбия бер. Ашыкча дүйнөңдө эле өзүңө ашыкча көйгөй проблема болот дечи да. Анан андай деле нерсем жок. Анан эгер андайлар болуп калса деле ошо эл менен бөлүшүүгө аракет кылмакмын да. А бирок бул эми бир эле баягы бул өздөрү ушу Кыргызстанда көп жылдан бери жүргөн инвесторлорго чалпак тилим айтканча пара бергенче бара бер деп ошол баардык фонддорго кирип ошо өзүмдүн көйгөйлөрүмдү айтып ошолордон суранып алып барам ушуларды. Бир ошол Бакай Ата районундагы көп жыл кароосуз калган бир мисал айтып берейин сизге. Кароосуз калган ошол жерде илгерки дом бүттөп койчу. Теле үй азыр. Теле үй азырча. Ошол жерди заман макул чет эл инвесторлор ошо жазатып шейхтер менен. Анан ошол жердеги балдар ошол жерде баягы балдарды мыкты инсандарды тарбиялап мектеп кылып тапшырганда ошол жерге ошол киши айтты. Те шейх первочу которуп атты. Мен көп жылдан бери Кыргызстанда жүрөм деди. Мен жашоом тарыхында ушу өзү кабинетине келген депутат ушу болду деди элге. Мына ошол видеолор деле бар. Мен биринчи ушу киши депутат сурап келгенде бир карап чын эле депутатпы, депутат эмеспи деп абдан күлдүм дейт. Башка депутаттар өздөрүнө чакырып алып, буну кылсаң менин фирмама бер буну, бул менин таанышыма бер, буну кылып бер дечи эле. Анан эми өзү келип суранган үчүн мына ушулар баарын кылып бердим. Алар Кудайдын жолуна кылып атат. Кудайдын жолуна баардыгы ошол. Баардыгы эле Кудайдын жолуна. Ошол Корей фонду, Курандын негизинде. Корей фонду деле, арабтар деле, ошол биздин түрк туугандар деле баардыгы Кудайдын жолуна келип аткан эмелер. Кайтарымсыз, эч кандай милдетсиз да. Ошо кайтарымсыз, милдетсиз. А бирок ошону кылдырса деле мурункулар барып сизге бул салып берейин, же салып бер дей турган болсо, бул жерде менин балдарым иштесин, менин фирмам иштесин. Анан кайраны да өздөрү айтып атты, бир топ документтерин аларды тоскоолдорду жаратып, ушунда көп көйгөйлөр болгон экен. Анан мен ошол сыяктуу эле баардык фонддорго барып, көйгөйлөрүн айтып, ушу бир элиме пайдам тийип калса экен, мандатка кыянат кылбайын деп. Демек, дипломатиялык тил табышуунун негизинде эле, сүйлөшүүлөрдүн негизинде эле жүргүзүп аткан иш. Ошондой эле иш, эч кандай кызыкчылык жок. Түшүнүүгө болот, алдыда дагы кандай максаттар бар? Маселен, мындай деген дагы азыр эми толук жанагы бул немени көтөрүп аткан өзүн өзү таратууну, жогорку кеңеште таратууну көтөрүп аткан демилгечи топтун демилгеси толугу менен ишке аша элек да. Жөн гана азыр баягы кол чогултуу болуп атат. Ал кандайдыр бир шартта ишке ашабы же ашпай калабы? Ал дагы азыр так айта турган деле маселе эмес, мүмкүн ишке ашат, мүмкүн ишке ашпай калат дегендей. Өзүңүздүн негизги жеке алдыда кандай максат, пландарыңыз бар? Эми мынакей демилгечилер азыр биз бердик да, буну карап туруп жогорку кеңеш чечет. Эртең күнү көпчүлүк баягы 60-90 нарыч. Анан эми бул сиз айткандай тарайт тарабайт деген белгисиз да. Мен мындан ары деле ушу баягы кылып келаткан жумуштарымды улантып мына кече барганда эле бизде эл менен жолугушууда бир том деген элдер көйгөй бар. Ошол көйгөйлөрдүн баардыгын баягы өкүлчүлүк бул элдин өкүлү болгондон кийин ошону айтат экенсиз. Мына бизде акыркы учурларда азыр дыйкандарыбыз өзгөчө кургакчыл болуп, түшүмдөр өтпөй. Анан ошолор боюнча мен азыр иш алып барып жатам, ошо чет элден келген инвесторлорго. Мисалы менин таластык депутат болгондон кийин таласта фасоль, кара өрүк, алма, мисалы эми
картошка жана башкалары бар, ошолор түз сатуу боюнча түз сатуу, ортомчусуз. Сыртка дейсизби? Экспортко. И так деле биз экспорт келет. Ошолор келет экен дагы ортомчуга аркылуу алып кетет да. Ошону эле айтып атат. Мана бизден мурункудай деле түшүм болбой баратат. Жылдан жылга жердин кубаттуулугу кетип баратат. Бир эле жерге мына бир 10 жыл, 20 жыл фасоль эгебиз дейт. Мурун гектарына 3 тонна алсак, анан 2 тоннага түштү, 1 тонна түштү, азыр 800 килограмм, 700 килограмм түшүп калды. Ошону мисалы жер семиктикчилерин берип отуруп, сол күчтүн кала калтырып ошону түз байланышыбыз бизге түз берсеңер экен деп атат да. Анан ошол боюнча да азыр мен иш алып барып, бүгүн дагы өткөндө да протоколдук тапшырма берип, азыркы эми жанагы бизде ошо фасол алып аткандар боюнча баарын тактап, кары өрүк алып аткандар кимдер ошолордун баарын тактап, жакынкы аралыкта ошолордун баардыгы менен барып сүйлөшкөнгө аракет кылып атам. Эгерде мен сүйлөшүүм бир майнап болбосо, анда өкмөттүн өкүлдөрүн кошуп, Алар деле чет элдик бизнес өкүлдөрү да, бизнес өкүлдөрү. Аларга деле мындайды, бизнес өкүлдөрүнө деле биз эгерде шарт түзүп берип, мынакей сен эгерде эмне аласың, например, фасол алып тургунузда, мына Таластын центринде чоң камп ачып берип туруп эле, ушул жерден өкүлчүлүк өзүнүн түз мындай кылып койсо, ортомчусуз алса, элге бир топ пайда болот. Ушул жерден ушул макул мен алам, мүмкүндүр мага баланча тоскоолдук кылып атат деп, анан айталага барып сүйлөшкөн мүмкүн кишилер болбой аткандар. Мага баланча тоскоолдук болуп атат дей туруп, ошо тоскоолдуктар эмне тоскоолдук болуп атат? Ошолорду жоюу максатында Кудай буюрса ошолорду иштеп иш жүргүзүп атабыз, Кудай буюрса жакын аралыктарда. Сизге мен бир акыркы бир суроо берейин. Спорт сиздин жашооңузда канчанчы орунда турат? Спорт эми бул мен деле мына спортсмен деле эмесмин. Бирок спортту мен ушу бир кээде абдан бир бош убактымда барып, анан өзгөчө бир мындай бир чарчаганда, анан бир кээде бир жаман кайгапага батканда спортко барып турам да. Барып, чуркап, өзүм үчүн көнүгүүлөрдү жасап, анан эми спорт негизи жакшы нерсе. Спорт ден соолуктун булагы деп айтат, анан эми жалпы эле азыр акыркы жылдарда спорт клубтары көбөйүп, спорт залдары көбөйүп, кары дебе, жаш дебе спортко мындай бир шыктанган, машыккандар абдан көбөйүп атат. Спорт мен үчүн бир мындай да бир хобби деле эмес, бош убактымда барып турам да. Демек, Руслан Шаргазович үчүн спорт бир стресс абалдан чыгуунун бир ачкычы сыяктуу. Ошол. Руслан Шаргазович, сизге ишиңизге ийгилик, алдыдагы максаттар ишке ашсын, ийгилик болсун. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Жакшылык болсун.